Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Urmattуу mekendештер, urmattуу musulmandar. Men sizlerдин көңүлүңүздөрдү bir болгон окуяга бурмакчымын. Өтө узун, өтө маанилүү, өтө пайдалуу. Андыктан бир аз убактыңызды бөлүп, көңүл коюп коюшуңузду суранам. İmam Abu Ja'far Muhammed bin Jarir At-Tabari rahmetullah aleyh bayan kılışınca 2040 Hicri yılı Ramazan ayının 1. günü. Taң erte Kaaba, Allah Taala'nın üyü Mekke'deki Kaaba'nın azanı munaralardan zаңырды дейді. Заңырған азан Жабраил алейхиссалам bir қанша жолу түшкөн тоолордон заңырып, жел аркылуу, аба аркылуу ар бир үйгө, Меккеге, Каабага, кала берсе Каабанын аянтында отурган адамдардын кулагына аябай назик угулуп турду. Рамазан айы болгондуктан элдин баары эмеле зоорлук кылып, эртең мененки тамакты жеп, оозду жаап, тамактын артынан суу ичип, азанды күтүп отурушкан эле. Азандын үнү заңырган соң, элдин баары мечитти көздөй, араң ордуларынан туруп, багымдат намазына жөнөдү. Адатынча тамак жегенден кийин, сууду толтура ичкенден кийин, анан адам ордунан туруп козголуусу кыйыныраак болот. Ошентип элдин баары Аллахтын үйү Каабаны көздөй, көчөнү бойлоп намазга жөнөштү. Bir үй бүлө бар эле. Ал жерде bir чал, аялы, кайненеси, 4 кызы, 2 карындашы бар эле. Ошол аялдардын жоопкерчилиги, аларды кароо, алардын тамак ашы, кийим кечеги баары 82 жаштагы Абу Гыяз деген аксакалдын милдети эле. Алар дагы азандын үнүн угуп, аксакал мечитке жөнөгүсү келди. Бирок анын белинде bir байланган кебес чүпүрөк бар эле. Ошону өтө жыртылып калган, татылып кеткен кийимдердин ордуна үстүнө оронуп мечитке барат эле. Бирок мечитке барып намаз окуп кайра келгенге чейин үйүндөгүлөрдүн баары намаз окуйт. Алар дагы кийимдери аялдардын аврет жерин жаап намаз окуш керек да. Анчалык деңгээлде алардын кийими жок эле. Абу Гыяз аксакалдын ошол чүпүрөгү мындайча айтканда үй бүлөнүн парадной кийими эле. Бар ошону кийип же оронуп намаз окушат эле. Аксакал ордунан араң туруп намазын окуду. Бирок аксакалдын араң турганы ал эми эле тамакты жеп тоюп калуудан эмес эле. Алар адатынча бул түнү дагы начка болушту. Жана Рамазандын 1 орозосуна саарлыксыз, тамаксыз, эч нерсе жебестен оозун жапты. Өтө кыйын, өтө тартыш, өтө бир кыйынчылык бар эле. Ошол үй бүлөдө. Намазын окуп, Любаба деп чакырды аялын. Аялы келди.
ага чүпүрөктү берди, ал оронуп намаз окуду. Анан кайненеси, анан кыздары, анан карындаштары. Мына ошентип бир кебезге муктаж болуп калган, бир кебезге байланып калган үй бүлөнүн кийим-кечек маселеси ошондой эле. Кыскасы, намаз убактысы өттү. Любаба айтты: эми сиз барып кичине тамак аш караштырып келиңиз. 82 жаштагы Абу Гыяз үйүнөн чыкты. Бирок Араб чөлү, Мекке шаары, күн ысык, көчөдө эч ким жок эле. Эч ким көрүнбөйт эле. Баары үйлөрүнүн ичинде орозону кармаган, уктаган абалда, чарчаган абалда, салкындаган абалда. Көчөдө көздөй басып жөнөдү. Бир адам көрүнбөйт. Күн ысык, чаңкаган, орозо кармаган, курсагы өтө ач, алсыраган, илептери куурап, ушунчалык кыйын абалда. Абу Гыяз рахматулла алей бул аксакал эч качан бирөөдүн малы мүлкүнө көз артпаган, суктанбаган, кызганбаган же андагы нерсе менде эмнеге болот деп ойлонбогон адам эле. Адамдардын үйлөрүнөн чыккан тамактын жыты аны кыйнайт эле. Бирок бир жолу дагы мына ушулар исрап кылат. Кийимде, тамак ашта, унаада исрап кылат. Бирок Алла, неге мындай мага тартыш дагы буларга көп? Неге булар исрап кылганга чейин аларда көп, менде жок деп айтпайт эле. Ал кишинин сабыр канааты, ал кишинин каниети, сабыры, шүкүрү өтө бийик деңгээлде эле. Үйүндө жанагындай абал. Акыры бир жерге барып, бир дарактын астына олтурду. Олтурууга мажбур болду. Чаңкады, курсагы ачты. Анан тизелеп чөккөлөп отуруп, зар какшап, көзүнөн жашы чыгып, Аллахтан сурай баштады. Аллахым, эгер мага ушул тилегеним жакшылык болсо, ушуну берген. Менин мындан башка айлам жок. Эгер өлүм мага азыркы күнү, азыр ушул учурда өлүм мага жакшылык алып келсе, менин жанымды алган. Алла, сурады, дуа кылды, бата кылды. Мына ушундай бата кылып, ушундай жерге сөөнүп, кумду кармап турганга аракет кылды, бирок алы жетпей койду. Дагы бир ирет кумду мыжыгып турарда колуна бир нерсе урунду. Көздөрү кунарып, оозу кургап, өтө алсыз абалда. Көзүнөн жашы чыгып, сакалына жетпей куурап калчу. Ушунчалык арык, ушунчалык анын денеси алсырап калган эле. Бирок колуна эмнедир бир нерсе урунганын байкады. Мындай караса, кумдун ичинде билинер билинбес чаар жыланга окшоду. Алла, азыр эле мен ушул мага өлүм жакшылык болсо, мен ошону тиледим эле. Эми мен каза болсом, балдарым жетим болот. Жетимге Аллахтын мээрими, жетимдин башын сыйлаган адамдын баягы күнөөсү кечирилет дегендей, балдарым жетим абалда болсо, аларга жакшыраак ыңгай түзүлөр деген ниетим ишке ашты окшойт. Мына ушул жыланды Аллах Таала мага жиберди окшойт. Деп, кайрадан жанагы жерге колун алып барды. Жанагы кумга. Кумга алып барып, жанагы жыланга окшогон, же бир тур беле жипке окшогон, арканга окшогон нерсени кайрадан кармап көрдү.
Өрсү ал жансыз нерселе. Анан мындай кумду ачып караса, жанагы мурдагы адамдар белине байлаган жанагындай куржун эле. Териден тигет мындай, оозун бууйт, ага алтын салат, күмүш салат, ошондой куржун эле. Куржундун оозун бууган териден жасалган, булгардан жасалган жиптери ага жыланга окшоп көрүндү, жана жыланга окшоп колуна урунду. Ал кумду ачып карады, бирок оозун ачкан жок. Ичинде ушундай алтын дилделер бири-бирине шырыктап тийгени жана кадимкидей байкалып турду. Жанагы аксакалдын кан тамырларына, дене мүчөсүнө, бүт денесине кадимкидей жан кирди, үмүт пайда болду. Ушунчалык жанагы жерде сүйүндү, кубанды. Алып үйүнү көздөй учуп жөнөдү. Ой келди. Азыр барып кечке чейин ифтарга бирдеке сатып алыш керек. Кыздарыма оюнчук же болбосо бир таттуу нерселер, же кийим-кечек, аны муну алып берсем, аялыма, кайненеме, тиги бул ойлонуп баарын алсак, кала берсе ошол аялдардын арманы болот го, бир нерсени алсам деген кыялданганы, бир алдында тилектери. Ошондон дагы ашыгыраак, артыгыраак элестетти, ойлоду, мына ушул нерселердин баарын алсам. Бирок Абу Гыяс рахматулла алейх факих эди. Фик илимин жакшы билет эле. Ал таква эле. Ал өтө сабырдуу адам эле. Ичинде туйгулары, ыйманы ага айта баштады. О, адам баласы, бул бирөөдүн куржуну. Мүмкүн аны ээси зар какшап издеп жүргөндүр. Мүмкүн ал бирөөдөн карыз алып, ушул Меккеге келип соода кылам деп бирөөлөрдүн акысыдыр. Мүмкүн бул адам аны издеп жүргөндүр. Сен буга тийгенге акың жок. Бир жактан нафсис айтат, табылган нерсени бир жылга чейин үйдө сактаганга болот. Эгерде ээси табылбай калса, бирөөгө садака кылганга болот. Эгер өзү муктаж болсо, өзүнө өзү садака кылганга болот. Сен муну азыр иштетсең болот. Болбойт дегенде бир дилдени, бир ичиндеги тыйынды. Ага иманы такыбасы жол бербейт. Иман такыбасы айтат, сен муну азыр алып барып ордуна кой. Нафсис айтат, эми бул ал жерге койгону менен башка бир сага окшогон имандуу такыба адам таап алса бир жөн. Ээсин алып барып бергидей. А бир каракчылар же бир имансыз адам көтөрүп кетсе, ээсиге да жок, анан сен анын күнөөкөр болуп каласың. Бир жагдан фикый маселе бар, табылган нерсе ошол адамдын эмесине өтөт, аманатка. Анан аны ээсин таап берүүгө буга важип болот. Ээсин таап кайра ошол жерде намаздарда, базарларда, эл чогулган жерлерде элан кылыш керек, кыйкырып жарыя салыш керек. Эмне экенини, канча экенин айтпастан ушундай бир буюм табылды. Ким канча экенини күбөлөр менен келип, даана так айтса, эмне экенин айтса, санын так айтса, ошого бериш керек болот. Ушундай уйгу туугулар, ой, адам баласын эмнеге гана алып барбайт. Ошентип Абу Гыяс рахматулла алейх үйүнө алып барып, түз эле өзүнүн бөлмөсүнө кирип кетет. Эми аялы аны күтпөй отурду дейсизби? Ал бир ифтарга, ооз ачарга, курма, өрүк, май, ун, талкан, загара бирдеке көтөрүп келет деп күтүп отурат да. Анын үстүнө ал койнуна салып келген нерсе дароо аял артынан кирип барып, эмне алып келдиңиз деди. Эчтеке. Эми жанагы өмүрүндө жалган айтпаган адам дагы кыйратып жалганды окшото албайт да, айта албайт да, анын тилинен андай сөз чыкпайт да. Жок, бирдеке алып келдиңиз, эмне жашырып атасыз? Айтат, бул бирөөнүн буюмун, мал дүйнөсүн, куржунун таап алдым. Муну кайтарып ээсине бериш керек болот, маселе боюнча.
Аял айтат, бул бирөөдүн буюму болсо, байлыгы болсо, анда бир сомду же 10 сомду же бир 100 сомду иштеткенге бизге адал болсо керек. Сиз ушуну кайра алып барып берген чакта дагы ал сизге сүйүнчү берет. Сүйүнчүнү азыр эле биз иштетип койсок болбойбу? Көрүп атасыз. Азыр кийимибизге жетпейт, тамагыбызга жетпейт, кечки ифтарга жетпейт, орозонун биринчи күнү бир жакшыраак бир курсактуу тойгозуш керек. Маселе аялдардын өзүнүн көйгөйү. Чал айтат, жок, бул нерсени мен ээсине жеткирүүм керек. Албетте, ээсине алып барып берсек, бериши мүмкүн. Бирок ээси качан табылат? Бүгүн эле табылып калбайт. Бул жакта ушунчалык муктажбыз. Айыл айтат, бирөөдүн буюму тиякта турсун. Өлүп калган нерсе, өлүмтүк арам нерсе. Адам бир чөлдө баратып ачка болсо, өлүп калуу бир жакта, экинчи жакта арамды жегендик турса. Арамды жеш керек, жан сактап калып, ошол барар жерге чейин барып алыш керек, кийин тобо кылыш керек. Ушундай маселе бар эмеспи? Өзүңүз жакшы билесиз го. Бул эми бирөөнүн буюму экен. Аны колдонуп койсоң кайра ага төлөсөң болот. Же анын сүйүнчүсүнө чагып койсоң болот. Ушундай сөз кетет. Анан Абу Гыяз рахматуллахи алейхи айтат, жок. Бул тыйындарга колуңду тийгизсең, же бирөөгө ушундай куржунда акчалай түрдө бизде аманат бар деп айтсаң, сага талак дейт. Мен мунун ээсин табышым керек. Аялдыгын кылат, макул, бирок бүгүн гана табылып калбайт. Ошол берер сүйүнчүсүн бүгүн иштетели дейт. Кыскасы, жөнөп Меккеге кетет. Чал Меккени аралап жүрөт. Бул окуяны баян кылган имам Табари рахматуллахи алейхи айтат. Меккеде бир Хурасан шаарынан келген бир адамдар чогулган жерге барып үн чыгарып атты. О, калай калк. Мен бир куржун жоготтум. Анын ичинде менин алтын дилделерим бар эле. Ким таап алса, ага мен Аллахтан жакшы береке болсун деп ыраазычылык билдирем. Аллах анын соонун берсин деп айтып аткан дейт. Анан жанагы Абу Гыяз рахматуллахи алейхи чал келди дейт. Келип ошол жыйында болду. Жанагы кишинин жарыясын укту. Анан туруп айтты дейт. О, мусапыр, биздин шаарыбыздын коногу. Кош келипсиз биринчиден. Экинчиден, сиз курук эле ушул мен маалы мүлкүм жоголду, аны таап алгандар кайтарып бергиле дейсиз. Сиз бир аз мындай бир сүйүнчүсүн айтыңыз да. Мүмкүн бирөө жарым таап алгандыр, анын сүйүнчүсүн айтса берем деп аткандыр. Биздин өлкө ушундай какыраган чөл. Курмадан бөлөк эч нерсе болбойт. Биздин тиричилигибиз, биздин кирешебиз ошол дүйнө жүзүнөн келген мусапыр, ошол ажылардан, умурачылардан, саудагерлерден биз ошолорго бирдеке сатып, сүт сатабыз, же бир курма сатабыз, же бирдеке сатып соода кылабыз. Андан бөлөк бизде бир мөмө жемиш деген, бир жибек деген, же башка нерсе деген болбойт. Бизде ушундай бир кыйынчылык. Арабтар азыр эле жанагы байып кетпеди, мурдагындай эмес болчу. Ошого сиз бир аз мындай бир сүйүнчүсүн айтсаңыз, мүмкүн чыгып калар, деди жанагы чал. Ошондо жанагы Хурасандык соодагер айтты. Жок деди. Мен андай кыла албайм деди. Бирок канча сурашы мүмкүн таап алган адам? Десе чал айтты, мүмкүн 10дон бири. 1000 дилде болсо, ошол 100 дилдесini берсең болор.
Çal aytdı, "Jok, men андай kıla albayım. Men barygyn toluk alışım kerek." Debenan elder tarkap gitti. İmam Tabari aytat, "Men jana çaldı sözünden baykadım. Mümkün al taap algandır. Oşon üçün oşontup janagıga sunuş tabatty. Debenan çaldın artından aňdyp jönödüm. Baykow saldım. Bul İmam Tabari al kezde jaş talap ilim okuwçy bala ele Mekke'de okuyt ele. An çaldın artından barsam öte jupunu, öte bir jönökö üýge barıp kirip ketdi deyt. Men eşigin asyna barıp emi okuyan bardında ne olgonga köp boluu iretinde ününü uguwattım deyt. Ayalyna aýtdy, "Lubaba, bul altındın, bul kurjundun esin taptım. Birok al kişinin sözünden, türünden bir mınday bir süýünçü bereyin, bir syýlyk bereyin, bir razıçylyk bildireyin degen öňü baykalbayt. Baykuş kişi uşunçalyk altyny jogotganyna buşaýman. Öte hyjalat. Oşonduktan bunu alıp barıp berүүgө toora kelet. Gün keçkirip baratat. Түш boldu. Keçkige, oğuz açarga, sudan bölök hiç nerse jok. Kıyınçılık çında öyle. İmam Tabari aytat, "Men bul kişinin çaldın öňünden şunçaly bir gamdy kördüm" deydi. Nafsisi menen alışıp atkan. Emi janagı kişige maldın esine. Aytkan jok men dedi. Jön ele al süýünçü berseň elden çygyp kalar dep ele aýtdy. Men de dep azır anda bar eken hiç kim bilbeyt. Ayalı bir jaktan tamak aş keçkige, bir jaktan amanat, bir jaktan tigi kişi süýünçüsүn da berbey alam dep atat. Öte ыңгайсыз abalda, öte ыңгайсыз abalda. Anan ne de jok, men bunu alıp barıp berişim kerek deydi. Dagın ümit. Dagın bir jerde janagı elderdi çogultup alıp janagı kişi aytıp atat. Men şunday bir kurjun jogottum, taap algan adamga Allah razı bolsun. Kaytarıp beriňizler, suranyç Mekke'li, suranyç. Ertesi günü. Anan barıp aytat, janagı çal. Karıya. Hurmatly Kurasandyk kişi. Geçe de men sizge aytkanman. Muntup kaçanga çeyin siz taap saňar bergili dep jürösüz. Süýünçüsүn aýsaňyz mümkün elder dagın izdep tala tüzdü, toolordu, siz жүрgөн жерlerdi, жолдорду taap izleşip berer. Mümkün azırgaça hiç kim taap elektir. Misalga siz 100 dirham emes, 10 dirham berem dep aytdyňyz. 10 dirham berem dep aytdyňyz. Oşonda da adamlar bir 100'den birini berem deseňiz dagın adamlar taap berer. Dese jok, men anday kılbayım, men barın taşım kerek. Elder mağa kaytarıp beret anı. Men işlenişim toluk. Anın ertesi, 3-nji günü dagın kelet. Başka bir bazarda, başka el çogulgan jerde janağı tip kurjununu izdep atkan kişini köret. A bir jakta İmam Tabari anı barın baykap jüret. Aksakal kelet Abu Gıyas. Hurmatly musapir. İmam üýünde 3 gün ötüp atat. Orozo. Janagynday masele, kıyınçılık. Mingden birini berem de aytpaýsy elge. El dagın bir kızıksın. Mingden birini. Mınday aytkanda 1000 dirhamyňyz bar eken, 1 dirhamdy berem de aytpaýsy. Şol elder taşyp bersin. Aytat jok. Makul anda. Men üýümde sizin oşol 1000 dirhamyňyz turat. Jürüňiz men sizge bereýin. Mına kızık masele. İmam Tabari aytat, men Allah körün artından düştüm deydi. Bardı deydi. Abu Gıyas aksakal üýünden kurjundu köterip çıktı. Kişige berdi. Kişi özünün seldesini jerge salıp, kurjundu açıp, bir-birden 1, 2, 3 dep özünün seldesinin üstünde sanay başladı deydi. Janagı aksakaldın kızdары, ayalı, karındaşları, baykuşlar deyip uşunday eşiktin kıçıgıdan ızıçu bolup
жанагы окуяны санап аткан алтынды, анчалык алтынды эч ким өмүрүндө көрө элек да. Алар кедей карашып ушунчалык үмүт менен турушту. Акырында 1-2 дананы бизге сүйүнч катары берип коебу деп. Ушунчалык үмүт менен турушту. Абу Гыяз аксакал унчукпай карап турду, эсептеди. Болду, толукпу? Аманатыңызды аткардыңбы? Меңиз Аллахтын астында мен аманаттан кутулдум. Макул. Макул деди. Куржундун артына таштады, үстүнөн жанагы селдесин таштады. Курасандык киши жолун көздөй кете берди. Алхамдулилlah, Абу Гыяз айтты, мен аманаттан кутулдум. Бул киши 3 күндөн бери какшабатты. Таап берген адамды Аллахка коюп бердим. Аллах анын сообун берсин. Аллах ага разы болсун. Аллах ага береке берсин деп дуалар. Эми ошо дуа мага жетишет. Аллахтын тагдыры хикматы ушундай экен, деди. Асыр намазга жакын эшик такылдады. Эшик ачылды. Чал үйүнөн чыкса жанагы киши, Курасандык киши, куржуну көтөрүп үйүнүн алдында турат. Келиңиз, эмне болду? Келиңиз, үйгө кириңиз. Жок, аксакал. Мына бир күн сиз таап алган 1000 дирхам сизге. Бул кызык болду, кандай бул? Айтат, менин атам 3000 дирхам калтырган. Анан бир өтө баалуу кымбат кадимки ээр калтырган. Ушуну сатасың, 3000ден 1000 дирхамды куржунга салып көтөрүп барып Меккеге барып ажылык кыласың. Эрдин акчасына ажылык кыласың, бул 1000 дирхамды не кыласың? Ошол жакта эң муктаж адамга бересиң. Мен Хурасан, бул Хурасан Иран, Афганистан тараптагы фарисилердин бир чоң шаары. Афганистан менен Ирандын чек арасында жайгашкан чоң шаар. Ал жерден чоң алымдар чыккан. Хурасандан Меккеге чейин сапар тартып келдим. Жол катар ушул 1000 динарга татыктуу адамды таппадым. Мына ушул сиз эң татыктуу адам экенсиз. Таап алганда дагы. Анан жанагы 1 сом иштетпей, үйүңүздө ошончолук муктаждык, орозонун күнү, аялыңыз кыстап турганда, өзүңүз ошончолук бир аксакал болуп туруп иштетпегениңиз, мага кайра бергениңиз, бул баары Аллах Тааланын туш кылганы. Мага кайра берип дагы артымдан жаман сөз сүйүнчү бербей кетип калды деп да койбогонуңуз, шүгүр кылып аманаттан кутулдум дегениңиз, мен дана атам эңсеген, атам айткан сиз экенсиз, муктаж адам сиз экенсиз. Ошон үчүн кайра алып келдим дейт. Ошондо Абу Гыяз рахматулла алейх не кылат? Алтынды алып, ыраазычылыгын билдирип кетет. Кеч кирет. Жанагы асырдан кийин эми жанагы алтындан эми дүкөнгө барып, аны муну мөмө жемиш, тамак аш, эт, май, курма сатып анан кечкиге ооз ачар болот. Оозду ачар менен жанагы суу менен оозду ачып көчөнү көздөй жөнөйт. Аял айтат, эми каяка жүрөдүңүз? Эми тамак ушунча күндөн бери, ушунча жылдан бери мындай тамак жебеген отурбайсызбы? Жок, мен көчөнү карап, өзүбүзгө окшош дагы бир муктаж адамдар болсо, ошолорго чакырайын, ошолор дагы келип бул жерден тамак жесин деп анан көчөнү көздөй жөнөйт. Ошондо имам Абу Джафар Мухаммад Жарир Табари рахматуллах алейх айтат, мен дагы талап илим экенимди, окуучу экенимди, баягы студент экенимди байкап, жанагы аксакал Абу Гыяз айтты, оğlum дейт, мен сени баягы биринчи жыйында эле мен баягы 10%-ны берсеңиз элден чыгып калар деп айткан жыйында эле мени байкаганыңды жана мен артымдан түшкөнүңдү ушунун баарына күбө болуп атканыңды билем, иним. Кел сен дагы деп жанагы эмени дейт, алтынды куржундан алып чыгып, кызына, баласына, өзүнө кылып, өздөрү 9 да. Өздөрү 9.
Janagı 2 karındaşı, 4 kızı, ayalı, kaynenesi. Anan özü 9. 10-uncu kılı meni oturguzup aldı deydi. Anan janagı kurjundan ne kıla başladı? Bayağı böle başladı deydi. Birini onun salat, koluna, oşoydu mağa dağın oşol emeden 100 dilde tiydi deydi. 100 tıyın, altın tıyın. Buna gördünüz mü? Anan İmam Tabari aytat, men oşol akça, malı mülk mağa ötө çoң пайда berdi deydi. Men аны тамак ашыма, kiyim-kechegime, kitebime, kalemge, sıyaga koldonup men dünyanı kıdırıp çoң ilimlerdi aldım. Hiç kayсы жерде bir мындай bir ырыскым, азыгым, окатым деп кыйналбадым дейт. Кунт коюп, жалаң ilim менен алек болдum дейт. Анан 16 жылдан кийин кайра бардым дейт. Кайра барсам Меккеде жанагы Абу Гыяс рахматулла алейх каза болуп кетиптир аксакал дейт. Анын кыздары өтө bir улуу мартабалуу жакшы жерлерге турмушка чыгып, таква, алым, эми мындайча айтканда илим жагынан өтө жакшы жактарга өзгөрүптүр дейт. Анан ошол неберелерини, аялыны, жана башка тууган туушкандарыны, кыздарын баарын чогултуп алып мен ушул окуяны төкпөй чачпай баарын айтып бердим дейт. Баары эскеришти. Ошол жерден биз аксакалдын акысына дуа кылдык дейт. Анан мен кайра 40 жылдан кийин Меккеге барсам дейт. İmam Tabari. Men anın bala çakасын, kыздарын ошол кездеги тирүүлөрдү көрбөдүм дейт. Баары каза болуп кетиптир дейт. Мына ушундай окуялар болгон урматтуу жамаат. Аллах Таала баарыбызга мына ушундай улуу заттардын окуясынан сабак алууга, үлгү алууга, таквачылыкты, сабырдуулукту, дуанын күчүн үйрөнүүдө баарыбызга сабак берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мен сиздерге жеткирдим. Сиздерге башкаларга жеткирүү аманат.